Эми Кыргызстандын мамлекеттик маалымат тутумдары коопсуз жана борборлоштурулган санариптик чөйрөгө өтөт. Бул максатта иштелип чыккан G-Cloud мамлекеттик булут платформасы расмий түрдө ишке киргизилди. Демилгечилер аталган долбоорду натыйжалуу мамлекеттик башкаруу, коопсуз жана ачык болушуна санариптик платформалар аркылуу ишке ашышы мүмкүн экенин белгилешет. Биздин бул проект 2022 жылы башталган. Ал 3 компоненттен турат. Биринчи компоненти Кыргызстандагы алыс жайгашкан айыл жерлерге мектептер, соц объекттерде фаптар баары интернет менен камсыз болуу кылыш керек болчу. Аны биз аткарып, установка кылып бүттүк. 3880 мектеп, школа, фап баарына интернет менен камсыз кылдык. Экинчи компонентибиз бүгүн отметка кылып аткандай сот курганбыз, центр обработки данных. Бүт Кыргызстандагы данныйларды биздин данныйларыбыз ошол жакта сакталат. Платформанын ишке кириши ачык жана технологиялык мамлекет куруудагы маанилүү кадам экендиги белгиленди. Мисал катары алсак, калкты тейлөө борборлорунда же каттоого алуу жайларында серверлердин жай иштеши же иштен чыгышы жарандар үчүн түйшүк жаратып келе жатканы маалым. Негизинен бул жакта G-Cloud атпайбыз, бул мамлекеттик булут деп атабыз. Шу мамлекеттик булутта негизинен мамлекеттин кызматтары иштейт. Мамлекеттик тиркемелер ошол жакта болот. Түндүк менен баардыгы колдонушпай, ошол баардык тиркемелер ушул мамлекеттик булутта иштейт. Жарандар үчүн кандай артыкчылыгы бар? Жарандар үчүн биринчиден бул мамлекеттик кызматтарды тез жана сапаттуу түрдө алууга мүмкүнчүлүк берет да. Жана сондорду көрүп атпайсыздарбы? Ар кандай тыгындар болуп атат, очередтер болуп атат, жана программа иштебей атат деген ар кандай көйгөйлөр болуп атат. Ошол көйгөйлөрдү чечүүгө ушул G-Cloud жардам берет. Мамлекеттик башкаруунун жаңы модели катары сыпатталып жаткан G-Cloud платформасына 2025 жыл ичинде 15 негизги деп эсептелген мамлекеттик маалымат тутумун киргизүү пландалган болсо, азыркы тапта анын 5-өсү көчүрүлгөн. Учурда сыноодон өтүп жатат. Мында эң негизгиси маалыматтардын коопсуздугунун сакталышы. Тактап айтканда, жарандардын жеке документтеринин бир системадан экинчи системага жөнөтүүдө коопсуздук жактарынын сакталышы кепилденип жатат. Тестовый период өткөндөн кийин калган мамлекеттик системаларды көчүрөбүз. Бул долбоор өзүнүн өзгөчөсү эмне? Бул мамлекеттик органдардын системалары бир эле жерде иштейт. Мурункудай эмес, ар кайсы серверлерде, ар кайсы мамлекеттик органдардын компьютерларын иштебей эле бир жерде иштеп, жанакы информациялар бири-бирине өткөндөр бир эле площадканын ичинде болот. Ал эмнени берет? Бул биринчиден биздин жарандардын маалыматтарынын безопасности эң биринчиден бул. Коопсуз тарабынан дагы бардыгы каралган. Биз бул боюнча УКМКнын алдында киберкоопсуздук агентство бар, алар менен дагы иштейбиз. Алар аудит жүргүзүп бизге рекомендацияларды берет, биз аларды аткарабыз. Ошондуктан коопсуз тарабы дагы бул жакта полностью каралган. Бул G-Cloud дагы 27 жылга чейин ушул этап болот. 27 жылдан кийин экинчи этабы башталат. Дагы ушундай мамлекет маалымат борборлорун дагы ачабыз. Белгилесек, Демилге Дүйнөлүк банк жана Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги Койка менен тыгыз кызматташууда ишке ашырылды. Министрлик мындан ары дагы платформанын функцияларын кеңейтүүгө, коопсуздук чараларын күчөтүүгө жана инновацияларды киргизүүгө басым жасамакчы. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион, Бишкек.